Жолдогу тыгындын негизги себеби бул жолдордун тардыгы эмес, бул коомдук транспорттун өнүкпөгөндүгүнүн кесепети. Миллиондогон киши жашаган мегаполис Лондонго жок дегенде бир жолу барган киши ал жактагы көчөлөрдүн өтө тардыгына, анан калса мына ошол жолдордо 2 кабаттуу автобустар кенен кесири жүрүп, Бишкектегидей жол тыгын болбогонуна таң калат. Эң негизгиси бул өлкөдө жер алдындагы, жер үстүндөгү дагы коомдук транспорт мыкты иштейт. Андыктан шаардыктардын машина сатып алууга чоң муктаждыгы жок. Анан калса Лондондо машина айдоо кымбатка турат. Үчүнчүдөн, Лондондун шаар бийлиги мурдагы мэр Борис Джонсон баш болуп, велосипед менен жүрүүнү пропагандалап келишет. Мына ошол Лондондун кууш көчөлөрү жана андагы жол кыймылы туурасындагы өз баамдоолору менен BBC кыргыз кызматынын продюсери Акчолпон Койчиева бөлүшөт. Мынакей, Бишкек шаардык бийлиги жолдогу тыгындарды азайтуу үчүн жолдорду кеңейтүү керек деп жол тилкесиндеги бактарды кыйып жатат. Албетте жол тыгын маселесин чечүү керек деңизчи, бирок мени үчүн кызык болгон бир жагдайда мына ошол Лондон жөнүндө айта турган болсок, ал жактын көчөлөрү, айрым көчөлөр керек болсо Бишкектикинен дагы тар. Бирок ошого карабай, ал жакта Бишкектегидей жол тыгындары болбойт да. Анан калса Лондондун масштабын, ал жактагы калктын санын дагы Бишкек менен салыштырып болбойт да. Чынында эле Лондон миллиондогон кишилер жашаган абдан чоң мегаполис. Анан шаар боюнча өзгөчө шаардын тарыхый борборунда көчөлөр чындап эле кууш ичкесинен келет. Мен бул жерде шаардагы негизги көчөлөрдүн бири Regents көчөсүнүн боюнда турам. Бул жерде деле эми чоң шаар болгондон кийин эртең менен кечинде мына ондай тыгындар пайда болот, бирок албетте Бишкектегидей жан кейтерлик деңгээлдеги тыгын деп айтпас элем. Мунун бир нече себептери бар болсо керек. Мисалы, мурунку мэр Борис Джонсондун учурунда эле Лондондо Congestion Charge деген атайын жол тарифи киргизилген. Ага ылайык ар бир жумушчу күнү шаардын борборуна өз машинеси менен айдап келген ар бир айдоочу 5 фунттан тариф төлөшү керек болгон. Ошонун дагы таасири бир чети бул жакта коомдук транспорттун дагы абдан жакшы деңгээлге коюлгандыктан уламбы, чындап эле бул жакта тыгындар өтө коркунучтуу эмес деп айтууга болот. Ошол өнүккөн өлкөлөр сиз айткандай машинанын санын көбөйтүүгө шарт түспөстөн анын санын кыскартууга болгон шартын күчүн жумшайт да. Жана сиз айтып өткөндөй эле бул керек болсо ошол машиналардын санын азайтуу үчүн тарифтик барьерлер дагы колдонот. Мына бул жагынан алып караганда ошол Лондон бийлигинин жүргүзүп жаткан иш аракеттерин кайсыларын ушул Бишкек мэриясынын кулагына кагыш кылып бир мындай үлгү катары көрсөтүп кетет элеңиз? Эми үлгү катары айта турган болсок, мен биринчи кезекте Лондондогу жашоочулардын өзүнүн айлана чөйрөсүнө болгон мамилесин айтат элем. Биринчиден, Лондон чоң шаар экенине карабастан бул жакта жол кысыктары дагы көрсөткүчү, мисалы, Кыргызстанга салыштырмалуу абдан эле аз. Ошону менен бирге элдин мамилеси деп атканым, ушул өзүнүн машинасы бар болсо дагы элдер ушул абанын тазалыгы үчүн чоң джиптерди сатып албай, кичирээк машиналарды сатып алышат, майды азыраак өгүзөт деп. Ошондон улам баягы Congestion Charge деген атайын тарифти дагы сакташат. Көп учурда жете турган жерге жөө басканда артык көрүшөт. Ошондой эле велосипед менен жүргөндө дагы туура көрүшөт. Айтор, эгерде шаар бийликтери коомдук транспорту абдан жакшы койгондо, кээ бир жерге өз машинеңден көрө ошол коомдук транспорту колдонуп жетүүгө мүмкүн болгон шартта, менимче эл деле ошол жөө басууну артык көрүп калат. Анан Бишкекте жөө басканга жакшы шарттар түзүлсө дагы жакшы болот деп ойлойм да. Мисалы, бул жакта тротуардан басканда коркпой, сейилдеп басууга дагы мүмкүн. Ал эми Кыргызстанда же бутки миңди аяйсың, же деги эле ыңгайсыз болгондуктан көп адамдар жөө баскандан көрө машина менен жетип алууну артык көрөт болуш керек. Чоң рахмат сизге. Бул жагдайды кыргыз бийлиги эртеби кеч көңүлгө алат деп үмүт кылып туралы.